Assalamu алейкум. Күнүмдүк турмушта ар бирибиз үчүн жетиштүү болгон көйгөйлөр ар дайым табылат жана алардын чечимин табуу аркылуу аздыр көптүр биз бактылуулукка жетебиз же болбосо жакындайбыз. Ден соолукка байланыштуу болгон көйгөйлөрдүн ар бири майда барат болсо дагы маанилүү. Анткени Кудай Таала бизге керексиз болгон бир дагы органды жараткан эмес. Биздин милдет сиздерге туура маалыматтарды жеткирип туруу жана ошол көйгөйлөргө жетпей алыс болуп турушуңуздарды камсыздоого түрткү болуу. Ошондой көйгөйлөрдүн бири азыркы учурда өтө эле актуалдуу десем туура болот. Анткени жашыруун нерселер ушунчалык күчтүү болот, бирок аны эч ким сыртка ачыктап чыгарбайт. Балким анын күчтүүлүгү сырдуулугундадыр. Бирок бул нерсеге болгон көз карандылык же болбосо ага болгон тартылуу ушунчалык күчтүү болгондуктан ал биздин жашообузга толугу менен кирип көпчүлүгүбүздү каптап жүрөт десем жаңылышпаган болом. Ушундай коркунучтуу болгон балким бир улутту деги эле дүйнө жүзүн деп айтсам да болот, чөктүрүп ар кандай психологиялык жактан жабыркоого алып бараткан көйгөйлөрдүн бири бул порнографиялык көз карандылык деп айтсам болот. Эмне жөнүндө сөз кетип аткандыгын туура түшүнсөңүздөр керек. Бул болсо ушундай уят видеолорго тартылуу жана ар дайым алар менен жашоо деп айтсам болот. Мунун зыяны тууралуу айтканда өтө көп сөз кылса болот, бирок чындыгында мунун канчалык деңгээлде кооптуу экендигине көпчүлүгүбүз маани бере бербейбиз жана ошондуктан ушул көйгөйдүн зыянына учурап келе жатабыз. Эми алардын айрым зыяндарын эстешимче сиздерге айтып берем дагы. Ошого карап өзүңүздөр тыйнак чыгарып аласыздар деп ойлойм. Биздин көзүбүз, адамдын көзү ушундай экен, жаралышынан кайсы бир нерсеге тез көнүп кетет. Мисалы, ачык эле айтайын, аял адамдардын кийинүүсү тууралуу айта турган болсом, канчалык алар жеңил кийинишпесин, эркек адам аны бир 2-3 жолу көргөндөн кийин эле көнүп калат дагы, андан дагы түшүнсөңүздөр керек эми ушундай тереңирээген каала баштайт. Айтуу ушунчалык уят болуп турат мага, бирок баары айтууга туура келет. Жана ошондой эле бул бир гана ушул сырткы чөйрөдө биз жашап жүргөн чөйрөдө эмес, бул интернеттеги жашоо тууралуу дагы айтсак болот. Интернетте азыркы учурда эң көп таркалган чыгарылып турган нерселердин катарына кирген нерселер албетте бул порно видеолор, сүрөттөр ошондой эле. Жана алар тынымсыз чыгып турат, күнүнө 1000ден ашык видео чыгат жана 100 миңдеген адамдар ар дайым ушул нерсеге көз каранды болуп, ошол нерседен чыга албай, убакыт болушу менен эле ошол нерсеге тартылып турушат. Мунун зыяны тууралуу айта турган болгондо, албетте убакытты алат деп дары эле айтсам болот. Сааттар бою ошондой видеолорду көрүп отурсаңыз деле, ал эч качан азайбайт. Жаңы андан башка дагы түрлөрү чыга берет. Убактыңыз кантип өтүп кеткенин билбей каласыз. Бул бир зыяны. Дагы зыян айта турган болсом, ошол наркомандардын көз карандылыгынан кем калбаган көз карандылык адамда пайда болот. Кинолордон көрүп жүрөбүз, ушул наркотикке көз каранды адамдар канчалык ал нерсеге чуркашын. Биз дагы эле ушундай чуркайбыз, бирок муну
айланабыздагы адамдар жада калса эң жакын адамдарыбыз деле билбейт, бирок чындыгында бул ушундай мүмкүнчүлүк болушу менен эле ушул нерсеге тартылып турабыз жана бул нерсе көз карандылыкты пайда кылып келет. Дагы айта бере турган болсом, биздин мээбизде дофамин деген гормон бар. Ал ушундай адамдын жыргал сезимин пайда кылган учурда бөлүнүп чыгат дагы адамга жакшы маанай тартуулайт. Бирок эгерде ушул нерсени кайра кайталай берген сайын дофамин көбүрөөк бөлүнүп чыгып, адамдын мээсинде ушунчалык терс көрүнүштөр пайда болот дагы ар кандай бузулуулар калып барат. Жана дагы анын зыянын айта берели. Эркек адамдын ушундай аялы менен болгон мамилесинде көп көйгөйлөрдү пайда кылат жана перзент көрүү мүмкүнчүлүгүн дагы балким жоготуп алыш толук мүмкүн деп айтсам болот. Анткени эркек адам ушул жакта алсыз боло баштайт. Ушундай видеолорго канчалык көп тартылган сайын жана айрыкча өспүрүм балдар ушундай нерсеге тартыла турган болсо, бул аларда дагы башка нерселерге болгон кызыгууну толук жоготуп коюшу мүмкүн. Ошондуктан алардын үстүнөн көзөмөлдөө ата-энелердин, балким мугалимдердин дагы милдети деп эсептесем болот. Негизи ошол жаштар үчүн үйлөнө элек жана дагы ушундай маселеге ушундай Кудай таала берген мүмкүнчүлүккө жетише элек жаштар үчүн айтып коюш керек. Чындыгында бул жашоодо өтө эле адамдын бактылуу кыла турган нерсе жок. Баардык нерсе адат болуп калат. Мисалы, муну кандай түшүндүрсөм болот? Дүйнөдөгү эң бай адам Стив Джобс көз өткөндөн кыйла болуп калды. Ал байлыгы ушунчалык көп болгондуктан бара бул ага жөн гана күнүмдүк эле бир көрүнүштэй көрүнүп калган. Мисалы үчүн дагы кандай салыштырсам болот сизге? Анын байлыгы биз үчүн элестетип болбой турган чоң нерсе. Ал нерсеге жеткенден кийин ушул менде болгондо башка мага эчтеке керек эмес эле деп элестетишибиз мүмкүн. Бирок ал үчүн бул адаттагы эле нерсе болуп калган. Ушул сиз каалап турган нерсе деле ошондой. Үйлөнгөндөн кийин, турмушка чыккандан кийин айлар, жылдар өтөт. Бул нерсе сиз үчүн анчалык таң калыштуу, анчалык кызыктуу деле болбой калат. Албетте башка аракеттерге караганда жакшы, албетте. Ошондо болсо дагы бул сиз үчүн ырахат ала турган жалгыз нерсе эмес экенин сизге айткым келет же түшүндүргүм келет. Сиз ошол көргөн видеолордогу чалык жагымдуулук жок чыныгы жашоодо. Бул болгону элестетүү деп айтсам болот. Сизге мүмкүн болушунча ушундай жагымдуу кылып көрсөткөнгө аракет кылат. Ушуну туура түшүнүшүбүз керек. Айта берсе дагы деле сөз көп. Ден соолукка зыян беришинен сырткары бул дене жагынан алып караганда дагы биз үчүн өтө олуттуу зыянга дуушар кылат. Албетте күнөө, чоң күнөө бул зынага жеткире турган негизги себептердин бири болуп аткандан кийин. Жана эгерде сиз ушундай видеолорду отура көрүп тура турган болсоңуз, күнүнө болбосо дагы жумасына бир жолу, эки жолу көрүп турсаңыз деле, мен сизге убада берип кое берейин, сиз эч качан бай адам боло албайсыз. Канчалык аны каалап аракет кылсаңыз дагы сиз жетине албай өтүп кетесиз. Эмнеге дегенде, Аллах Таала сиздин жашооңуздан бир экени алып коет. Жана жетер жетпес жашоодо жашап өтөсүз, капчыгыңыз дагы эч качан толбойт. Ошондуктан эгерде сиз бай болом десеңиз, биринчи кезекте ушундай нерседен өзүңүздү карманышыңыз керек. Ошондо гана сизде мүмкүнчүлүктөр пайда болот.
ар бир мырза, үйлөнө турган мырза эстеп коюш керек, качан болсо дагы ал өзү каалагандай, өзү эңсеген бир жакшынакай кызга үйлөнөт качан болсо дагы. Бул нерсени акылына түйүп коюп, өзүн ар кандай азгырыктардан асырап жашаса, ал үчүн баары сонун болот. Жана дагы чоңдордун арасында ушундай үйлөнө элек балдарга бир аз кемсинтүү болуп турат. Аны дагы четке кагып кое бериш керек, көңүл бурбаш керек. Жана бул нерсенин кесепетинен ар кандай ооруларга дуушар болуу дагы мүмкүн. Анткени ушул нерсени көргөндөн кийин бир жолу болсо дагы ушул нерсеге барып көрүүнү туура көрөсүз дагы. Барып көргөндөн кийин сиз кандай гана коргонуу каражатын колдонбоңуз, оорудан сизди ал нерсе эч качан сактап кала албайт. Анткени дарыгер катары сизге айтып коеюн, сизге оору жугуп калуу мүмкүнчүлүгү 50%дан жогору ар дайым. Жана жаш өмүрүңүздү оору менен кыскартыштын эч кандай кереги жок. Анткени алдыда сизди өтө сонун нерселер күтүп турат. Жана дагы айта турган болсом, ушундай зыяны ушунчалык көп. Бул бир эле материалдык эмес, ден соолукка эмес, о дүйнөңүз үчүн дагы өтө зыяндуу. Эми андан кантип сактансак болот? Албетте, андан сактануу ушунчалык кыйын. Анткени социалдык тармактардын баары ушундай зыяндуу нерселер менен каптап турат. Бирок бир гана YouTube эмес. Анткени бул нерсе андан корголгон. Каалаганчалык YouTube'дан видеолорду көрсөңүз болот. Анткени баардыгы алар сизге жакшы болгон маалыматтарды жеткирген аракет кылышат. TikTok, Instagram, WhatsApp, жок WhatsApp эми бул жөн гана кабарлашуу. Ушундай Facebook, Instagram ушулар баары сизге терс болгон көрүнүштөрдү ар дайым өзү эле тартуулап турат. Мисалы, TikToктон ар 3-чү, 4-чү сүрөт албетте бул кыз баланын сүрөтү болуп калышы мүмкүн. Жана ал нерсени көргөн сайын сизде ал нерсеге болгон тартылуу болуп турат. Ошондуктан сизге кеңешим, социалдык тармакка кириштен кандайдыр бир максатыңыз болуш керек. Жөн гана кирүү сизди албетте бул нерсеге тартып кете берет. Ошондуктан атайын өзүңүз бир нерсени издеп киришиңиз керек ар жолу киргенде. Ошондо гана сизде ал нерседен сактануу мүмкүнчүлүгү жогору болот. Жана көбүнчө ушулдан сактаныш үчүн күн мурунтан эртеге кыла турган иштериңиздин тизмесин түзүп алсаңыз абдан жакшы болот. Жана керек болсо 1 сааттагы бош убактыңыз калбаш керек. Аткара турган ишиңизди ар дайым пландаштырып, ошолорго кылып жетишип турсаңыз, сизде убакыт табылбай калса башка нерсеге албетте бул өтө жакшы болот. Жана дагы албетте ыйман жолунда жүрсөңүз, сиз үчүн абдан жакшы жетишкендик болот. Ошондо сак болосуз деп айткым келет. Жана дагы бир эмени айтып берейин сизге. Бир кандай десем, икая десемби. Бир бала сурайт акылдуу бир адамдан, кантип ушундан сактансам болот? Көчөгө чыксам эле кыз, аял адам деп мааниде. Анда акылман айтат, сен бир чыны толтура сүт куюп ал, толтура. Жана аны көтөрүп бир чакырымдай басып кел деп ушундай сунуш берет. Ал айткандай кылып ошол бир чыны толо сүттү көтөрүп басып келет. Жана ошол акылманга келгенде акылман андан сурайт, төгүлбөгөнүн көрүп сүттү. Сен жолдо баратып аялдарды, кыздарды көрдүңбү дегенде, эч кимди көрө алган жокмун дейт. Эмнеге десе, мен мына сүттү төгүлүп калбасын дедим дейт. Демек, мындан туура түшүнсөк болот. Эгерде сизде кандайдыр бир жоготуп алуудан корккон нерсеңиз жүрөгүңүздө ар дайым бар болсо, башка нерселерге көңүл бурбайсыз. Ошо катары ыйман дагы. Ыйманыңызды жоготуп алгыңыз келбесе, же болбосо көтөрүлүп калышын каалабасаңыз, өзүңүздүн өйдөгө ар дайым ушундай Аллахты эстеп турсак абдан жакшы болот. Ал ар дайым бизди карап турат. Качан болсо дагы
бизди башка адамдар байкабаса дагы күнөө кылып жатканыбызды ал бизди көрүп турат деген сезимде жашасак, албетте биз үчүн өтө пайдалуу болот. Жана дагы соңунда айткым келгени, үйлөнгөн мырзаларга да бир сунуш айтып коеюн. Эгерде сиздин аялыңыз балким 2 ай өттү, арадан жыл өттү, 2 жыл өттү, перзенттүү болдуңуздар, аялыңыз сизге анча жагымдуу көрүнбөй калган болсо, демек бул сиздин өзүңүздүн айыбыңыз, сиздин аялыңыздын сулуу эмес болуп калганында эмес. Сиз көчөгө чыккан сайын канчалаган аялдарга көз салсаңыз, сиздин сүйүүңүз ошолорго таркап кетет дагы, аялыңызга эчтеке калбай калат. Мен сизге ишендирип айта алам, эгерде көзүңүздү сактай турган болсоңуз, аялыңыздан сулуу бир дагы айым сизге көрүнбөй калат. Ушул нерсеге көңүл буруңуз жана жашооңузду пайдалуу болгон нерселер менен байытыңыз.